Кыргыз өзбек киночулары Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде чогуу тарткан Делбирим тасмасы Кыргызстанда чоң экрандарга чыкты. 5 декабрда кечинде Бишкектеги Космопарк кинотеатрында фильм жабык көрсөтүлүп, ага өзбекстандык актерлор жана кино ишмерлер да катышты. Фильмдин жабык көрсөтүүсүнө болжол менен 500дөн ашуун адам келип, кинотеатрдын чоң залы элге жык толду. Ana bu yerlerde ustalarla şekilde bu birinci alğaççı doğru olursa Kırgızstan'ın taraf bir gelişi katılgan. Al kilo matayol çıktığında biraz yerlerin beresi de öyleyim. Делбиримде Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен чогуу тартты. Башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролуна өзбекстандык актерлор Адис Раджапов менен Улукбек Кадыров, Насыл менен Кадичанын ролуна кыргызстандык актрисалар Мадина Талипбек жана Элина Абай кызы тандалган. Ачылышка алардын экөө Мадина менен Улукбек катышты. Мне кажется, все мечтают о таком. Менимче, мындай ролду аткарууну баары каалайт. Анын үстүнө улуу жазуучубуз Айтматовдун жылында анын чыгармасынын негизинде тартылган тасмада ойноо бул чоң сыймак. Ушундай мүмкүнчүлүктүн мага берилгенине кубанычтамын. Чынында эле бул роль мен үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду деп эсептейм. Кубанарлуу даражада себеби Чыңгыз Айтматов сыяктуу кайталангыс жазуучу чанда гана кезигет. Мен жаш кезимде ал кишини кыргыз экенин билчү эмесмин. Өзбек деп жүргөм. Чыныгы эл жазуучусу болгонун ушундан байкаса болот. Мен буга чейин 1-2 чыгармасын окуп аябай рахат алганмын. Бул тасмадан кийин ал кишинин баардык чыгармаларын окуп, алардын негизинде тартылган тасмалардын баарын көрүп чыгам деп чечтим. Убада беремин. Делбирим фильминин өзбекчеси Өзбекстанда 17 ноябрдан бери көрсөтүлүп жатат. Тасма быйыл Өзбекстандын Наманган, Ташкент облустарында, Кыргызстандын Ысык көл доонунда тартылды. Фильмдин сценарийин жазуучу жана драматург Керес Зарлыкова жазган, ал эми режиссеру өзбекстандык Сарвар Каримов. Саламатсызбы, сулугуз? Мында ачылып алгансызбы? Тасманын Бишкектеги жабык көрсөтүлүшүнө Кыргызстандын өкмөтүнөн, министрликтерден өкүлдөр, депутаттар жана Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси да катышты. Басам, бул кинодо Аселдин образын жараткан кыргыз актрисасы Мадина Талипбек Өзбекстанда өткөн жумадагы Прология эл аралык кинофестивалында эң мыкты актриса наамына татыктуу деп табылды. Диплом менен белекти 5 декабрда Бишкекте өзбек эл артисти Матякуб Матчанов ага тапшырды. Расмий маалыматка ылайык эки тараптуу кызматташтыкты кыргызстандыктар сунуш кылып, Делбиримди тартуу демилгесин өзбек тарап көтөргөн. Кыргыз актерлоруна эмгек акыны дан продюсердик борбору, өзбек актерлоруна Узбек кино төлөдү. Апа! Жаман эмес. Сулуу экенсиң. Бирок туфли кийип алсаң болмок. Эй!